Соңку 4 айда азык-түлүк баалары дээрлик экесеге жогорулаганы байкалган. Өзгөчө эт, өсүмдүк майы, un, жумуртка сыяктуу күндөлүк керектелүүчү тамак-аштын кымбатташы карапайым калктын чөнтөгүнө оорчулук келтирип жатыптыр. Былтыркы январь айына караганда өсүмдүк майы 54,6%, картошка 46,3%, жумуртка 35,4%, кум шекер 33,1%, эт 27,5%, un 16,5% кымбаттап, мындан тышкары сүт, тооктун эти, алкоголсуз суусундуктардын баасы да жогорулаган. Нандын баасы 5,2%га көтөрүлдү. Алкогол суусундуктары 1,7%га кымбаттаган. Бардык эле мынантип кымбатчылык болуп, эми бардык адамдар бирдей эмес да. Пенсияга карашат, анан иштейин десе неме жок болсо, эми кыйынчылыгы болуп атат балам. Жогору жактагы бийликтеги адамдар. Ошолор кичине элди карап түшүп берсе жакшы болот эле. Базарга азык-түлүк сатып алууга келген кардарлардын көбү ачуусун сатуучулардан чыгарат. Бирок сатуучулар өздөрү аз эле киреше таап жатканын, бул процесске таасир эте албай турганын айтып түшүндүрүүгө аракет кылышат. Бизге деле сатыш кыйын болуп атат. Адамдардан ар түрдүү сөздөрдү угуп атабыз. Өзүңөр кымбаттатып алдыңар, мындай деген. Эми ошол бизге арзанчылык болсо, канча арзанчылык болсо, ошончо жакшы болот эле. Содабыз деле жок. Баалардын кескин жогорулаганы боюнча маселе өкмөттүн жыйынында каралды. Анда өкмөт мүчөлөрү монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өз ишин так аткарбай, мониторинг жүргүзүүчү органга айланып калганын айтып сынга алышты. Деген менен монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги мыйзамда көрсөтүлгөн талапты гана аткарышат. Анда мыйзамга ылайык баа 20%га жогорулаганда гана чара көрө алышат. Ал эми азык-түлүктүн жогорулашы дүйнөдө баа жогорулап, товар кымбат келгени менен байланыштырушууда. Биринчиден бул түзмөтү ишкерлердин чөнтөгүнө зыян тиет. Себеби алар кымбат баада алып атпайбы? Кымбат баада алган үчүн алар да кымбаттанганга туура келип атат. Айда жоктон ошол нерсе болуп атат. Бул жерде биздин службаны биргелешүүнүн бааны карайт деп бир тараптан караганда туура эмес. Бизде башка тармак боюнча да чалып карабыз да биз. Бирок бул тармакта дагы биз тийиштүү органдар менен биргеликте иштер жүргүзүп атабыз. Көйгөй жараткан дагы бир жагдай азык-түлүктөрдүн 85%-ы чет өлкөдөн алып келинет. Андыктан биздин аткаминерлер баа саясатына таасир эте албай жатканын айтышат. Мындан улам жок дегенде 50%-ын өзүбүздөн өндүрүшүбүз керек деген пикир айтылды. Андан сырткары биз Айыл чарба министрлигине азыр тапшырма койдук. Ушул растительный масланы эмнеге биз өзүбүз өндүрө албайбыз? Мисалы үчүн ошол эле жүгөрү, кукурузный масло мына жүгөрүдөн чыгат. Семишкенин майын, же болбосо сафлор. Биз 85% импорт менен алып атабыз. Ушул өсүмдүк майын. Ошону жок дегенде 50%-ын өзүбүздө өндүрсөк деген талапты койдум. Министрлик бул боюнча толук кандуу иш алып барат. Быйылкы жылга күн карама көп эгишибиз керек, жүгөрү эгишибиз керек, пахтанын майын чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ошол эле жанагы 2 позицияны айткандай, булардын дагы сырьё алып иштетсек, мисалы күн караманын өзүн алып келип биздин заводдор чыгарса, ошондо да арзан болот, чыккан жеми улпактары малга дагы жем болот. Баалардын өсүшү боюнча маселе өкмөттүк деңгээлде бир нече ирет талкууланып, эт кымбаттабаш үчүн чек араны жабуу менен чектелишкен. Бирок ал деле эт баасынын төмөндөшүнө таасир эткен эмес. Өкмөт башчы бул маселелерди чечүү үчүн биздеги айдоо аянттарын кеңейтүү жолдорун сунушташууда. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.